Бүгүнкү бийликте турган топ жөнүндө сурайын деп турам да. Акыркы комментарийлер, аракеттер боюнча караганда, ушу 2010 жылдан берки жылдарды, апрель революциясынан берки 10 жылды тарыхты кайра жазуу аракети жүрүп аткандай байкалат да. Сиз бүгүнкү бийликтин идеологиясына эмне деп, кандай деп мүнөздөмө берет элеңиз? Бүгүнкү бийликтин идеологиясын мен бир сөз менен түшүндүр десеңиз, реваншизм деп айтат элем. Реваншизм сиз айткандай өч алып, мурунку системаны реставрация деп коет. Реставрациялап кайра алып келүү аракети деп билем. Бүгүнкү бийликте турган группанын популярдуулугунун себеби, табияты, анын өнүгүшү жөнүндө мен кыскача айтып өтсөм, эми биз байкап турганбыз да. 10-жылы Макеев түштүккө барып, каршылык көргөзүп, трайбалистик, регионалистик маанайды күчөткөн. Анан ошол кезде, ошол тирешүүдөн улам чет элден үчүнчү тараптардын катышуусу менен өзбек, кыргыз ортосунда кагылышуу чыккан, дагы улуттук маанайдагы күчөгөн. Ошентип трайбалисттик, регионалдык, улутчулдук маанайды саясий топ пайдаланып, 2010-жылкы шайлоодо убактылуу өкмөткө ошону каршы коюп, демократия, прогресс деген түшүнүккө ошол үч түшүнүктү каршы коюп, негизинен түштүктөн добуш алып келишкен. Негизинен. Эми муну биз Бакиевдик реваншизм деп атаганбыз ал кезде. Ошондон бери карасаңыз, 7 канал жана башка аларга контролундагы маалымат каражаттан только ушул 3 багыт эксплуатацияланып күчөтүлүп берилди. Эми ушул жаманы Текебаев. Азыр деле 7 канал, регион деген жазсаңыз Текебаев эле жаман дей берет. Анын конституциясы жаман тупик алып келди дей берет. Ондон бери айтат, онун аркасын айта алышпайт. Ош окуясы деп айтат. Ячейка деп айтат. Ушулар деле кайра айтат. Ушунун эмесинде мынакей 10-жылкы шайлоону өткөрдү, 15-жылкы шайлоону өткөрдү, 20-жылкы шайлоону өткөрдү. Мына азыр карасаң, ушул президенттик шайлоону деле ошол реваншисттик идеология менен өткөрөбүз деп атат. Мен айттым, туугандар, жаңы бир нерсе тапкыла дейсизби? Мен туугандар дедим. Силер тарых 10 жылдан башталбайт. 2009 деле айтып койгула. 30 жыл дейбиз. Андан мурунку жылдарда дагы айтып койгула. 2007 Силер тарыхтык реваншисттик кылып, тарыхты 10 жылдан беркини кайра жасайбыз дебестен 20 жылдан баштап ары улаш керек. Элди консенсуска, ынтымакка чакырып, башын бириктириш керек. Анан 10 жылдык тарыхты кесип, анын колдоочуларын эл душманы катары көргөзгөнгө аракет кылбаш керек. Конфликт алып келет. Мына Садыр Жапаровдун рейтинги бир жакшынакай болуп турган. Эч ким мындай тийише албай турган. Шайлоого барса 100% өтө турган болуп турган да. Конституцияга тийди, баляга калды. Текебаев эмес. Жаштар, прогрессивдүү күчтөр, Бишкекте эмес, Лондондо, Парижде, Европада жашап жүргөн, Россияда жашап жүргөндөрүнө чейин именно прогрессивдүү бөлүк, билимдүү бөлүгүн ызылдап каршы чыгышты. Мен киргиздин деген конституциясынын проектисин бир жумага жеткирбестен кайра артка чакырып алды. Болбойт экен деп. Көрдүңүзбү? Анан коомду жектешүү пайда кылды. Мен оюмча бул жаңы бийликтин миссиясы болбош керек. Алар жаңы идеология менен. Идеологиясы бир эле, ушул жаңы сунуштар менен келиш керек да. Мына азыр келсеңиз эле, урматтуу көрүүчүлөр, мен кыргыз саясатчыларынын деңгээли чын айтсам мен абдан кейтет. Мен өзүмдө эле күнөөм бар, бирок бир адам эч нерсе кыла албайт экен да. Алардын деңгээлин эл дагы тартып алды да. Проблема эмне десе эле, Кыргызстанда 120 депутат бар, бул көп.
ушуну 60, 70, 90, 100 кылып азайтыш керек. Бул проблема эмес. Дүйнөдө, Кыргызстанда, өлкөдө 150ден 250ге чейин депутат бар. Эң азы биздики. Муну 90 кылгандан эмне өзгөрөт? Канчалык аз кылсаң, аны коркутуп алуу, жетелеп алуу жеңил болот. Тарых көргөзүп атат. Артынан кууп жүрүп алып келип тиги добуш берди деп атышат. Ал да жөн жеринен чыккан эмес, аны Текебай ойлоп чыккан эмес. Дүйнөлүк тарых жүздөгөн жылдар оптималдуу ошол саны ойлонуп чыккан. Кыргызстанда 16 миң чиновник бар. А биз ошону 30га кыскарткандан тиги 30 миллион эконом болот экен. Бир депутатка жылына миллион кетет. 50 миллион эконом болсун. Сооронбай Жээнбековдун аппаратына, өзүнүн иш аракетине 1,5 миллиард сом кетип атат го. Бир президентке 1,5 миллиард. Ошонун миллиардын кыскарбайбы, биз 50 миллион эмес. Андан 20 эсе көп кыскартпайбызбы? Президенттин бала чакасын, аялын кайтарып тиги эметкен келет, тиги ошол 15 депутат, 20 депутаттын акчасы кетерин биз билебиз да. Ал эми ууруларчы. Бир ууру андан да бегескө акчаларды урдап атат. Мен муну айтайын дегеним, биз болбогон примитивдик арифметика отуп алып 15 депутат азайыш керек, көч, ушуну важный отуруп алышып, дүйнөнүн тагдырын чечкендей болуп 120 көп, 90 болуш керек. Айтасың, тапкан чоң маселе чечүүнүн жолу. Бирөө айтат, жок, сен 70 деп айтат, сеники туура эмес, 30 эле жетет. Жөн элемде айтып коюшат да. Эми ал туура эмес. Эми биз тарыхтан, башка коңшу дүйнөдөгү маселелерди мындай карашыбыз керек. Ошентип, мен бүгүнкү бийликтеги топтун идеология саясатын конструктивдүү эмес, элди ынтымак чакырып, жаңы ийгиликтерге жетишүү эмес, реваншизмден бул өч алуу да, өч алып, эски тартипти реставрация кылуу деп билем. Азыр мага ишенбегендер да болот. Бирок убакыт өтөт, көрөсүңөр. Мисалы, ушул өкмөт келди, бир экономикалык демилгесин уктуңузбу? Мен бекеринен тиги Жапаров премьер болгон күнү бекеринен сөз сүйлөгөндө айткан жокмун. Элдин ишеними бул каш менен кабактын ортосунда. Бүгүн бар, эртең жок. Бул жазгы өткүндөй эле өтүп кетет. Ошол 100 күн дүйнөлүк практикада 100 күн эл ишеним берет экен. Эмне кылсаң да, туура кылсаң, туура кылбасаң да колдойлу ушуну, көрөйлү дейт экен. 100 күндөн кийин жемишин бербесе дагы жасаган иштер көрүнүш керек да. Азыр 2 ай болуп кетип атат. Эмне демилгеп болду? Экономикада эмне демилгеп болду? Мага айткылачы. Мен эле укпай атамбы, же мен эле көрбөй атамбы? Эмне демилгеп болду? Коррупцияга каршы күрөшөбүз деп бир мыйзам киргизиптир. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов кече кол койду дейт. Да, о добровольном декларировании имущества доходов физическим лицам дейт. Маңызы мындай экен. 21-жылдын 1-январынан баштап 31-декабрга чейин 70 миллион сомго чейин, бул 1 миллион доллар. 1 миллион долларга чейин урдап алган акчаңыз болсо, менде ушундай акча бар деп декларация берсеңиз, ал акча адалданат экен. Адал акча дейт экен. 1 миллион долларга чейин айтсаңыз, 1 тиын төлөбөйт экенсиз. Эмне төлөйт? Бланктын акчасын төлөйсүң дейт, мейли сом болсо керек. Анан нотариустун акчасын төлөйсүң дейт, ал да 100-200 сом болсо керек. 200 сом тегереги. Миллион долларың болсо, урдап алганбы, сурабайт сенден. Айтат ушул жерде, кайдан алдың деп сурабайт.
налогту төлөбөдүң деп жазага тартпайт, сурабайт. Башка кылмыш жолуна тартпайт. Соцфондко төлөбөсүң. Ошо төлөмдөр төлөнбөйт деп жазылып турат. Эгер 70 миллион сомдон ашып кетсе, 1 миллион доллардан ашып кетсе, 10 миллион, 100 миллион доллар болуп кетсе, акча. Катып жаткан акча. Же катпасаң да үйлөрдү куруп коюп, тууган урууңа оформить этип, өзүң ала албай аткан мүлкүң болсо, 700 миң сом төлөйт экенсиң, 10 миң доллар төлөйт экенсиң. 10 миллион доллардык буюмду катып жүргөн алып келип көргөзсөң, болгон 10 миң доллар төлөйт экенсиң. 100 миллион доллар буюмуңду алып келсең деле 10 миң доллар төлөйт экенсиң. Мынакей закон. Кийинки 1 жылда ушинтип адалдаштырып, мыйзамдаштырып алсаңар болот. Колго түшпөй урдасаңар, өкмөт мыйзамдаштырып берет. 1 жыл. Ошон үчүн мен кийинки жылы коррупционерлер үчүн 5 жыл деп атап атам. Бүгүн дагы мындан кийинки бир мыйзамды кабыл алган атчат парламент. Аны да зордук зомбулук менен регламентти бузуп, комитет карай элек болсо дагы тез эле өткөрүп жиберелик деп атат. Кээ бир мыйзам актыларына экономикалык амнистия маселелер боюнча өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүү деп аталат дагы. Бул жерде мындай болуп атат. 1, 2, 3, 4. Анан кийин 9. Анан кийин 6. Мисалы 9 статьяда эгер ущербти ордуна берсең эле кылмыш жолуна тартылбайсың деп атат. Мынанда бир статья, 205 статья. Присвоение или растрата веренного имущества. Сиз мага, сиз ушул студия сизге ишенип берилди. Сиз камераны алып сатып жибердиңиз. Башканы алып туруп үйүңүзгө алып кетип калдыңыз. Организацияны. Ответственное лицосуз, материально ответственное лицо алып кетип калдыңыз. Причинение. Присвоение или растрата. Жок. Мен ошол компьютерди алып чыгып кетип атып, колго түшүп калсаңыз, кечирип кой деп компьютерди кайра берип койсоң, жоопко тартылбайт экенсиң. То есть колго түшсөң, алганыңды берип койсоң, жоопко тартылбайт экенсиң. Жазылып турат. Тергөө жүрүп атса, тергөө токтойт. Сот жүрүп атса, сот токтойт. Түрмөгө отуруп калган болсоң, түрмөдөн чыгасың. Түрмөдө отургандар дагы мына коррупция деп отургузбат. Ошолордун баары жана эми ущерб төлөсө чыгып кетет экен. 209 статья. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия. Ну, было мошенничество. Айтып атат, мошенник бола бер. Кайтарып берсең болду. Эгерде сен колго түшүп калып кайтарып берсең, сен жазаланбайсың. Колго түшпөй алып кетсең, сеники. Эл коркпой калат. Бул криминалдык саясаттын негизги максаты страх. Эл кой, мен колго түшүп калам, уят болом, камалам деп коркот. Анан ошону коркуп башкалар ушу жасабайт. Биз айтып атабыз. Колго түшүп калсаң, кайтарып берсең эле камабайбыз. Жакшысы кармалбай калсаң. Кармалбай калсаң, ал сеники. Деп айтылып атат. Андан башка дагы 6 статья боюнча. Бирөөсүн айтайын. Экономическая контрабанда деген жери бар. Мына экономическая контрабанда. 223 статья. Болду. Колго түшсөң, анда дагы мисалы чегарадан товар жүрүп өтүп кетип атасың, анан ущерб төлөп берсең, колго түшүп калсаң, бошотуп берет. Ущерб деген жана төлөнө турган поштанага. А өтүп кетсең, утуш сеники. Камалбайсың. Предпринимательдер, контрабандисттер, коррупционерлер. Ошо бир күндүк акчамды жоготом деп коркпойт.
алар 10 жылдык өмүрүмдү жоготом, камалып калам деп коркут. Анан 10 жолу өтөсүң, бир жолу түшсөң, бердиң, кутулуп кеттиң. Анысы деле беришет алар. Ар өткөндө беришет. Анан эми мынакей экономикалык саясат. Ушинтип Кыргызстанга экономикалык амнистиянын максаты эмне? Инвестиция алып келебиз. Инвестиция алып келебиз дейт. Мен башка экономикалык демилгени көргөн жокмун. Бул амнистия жарыялоону Садыр Жапаров демилгелеп атпады эле. Демилгелеп аткан ошо мыйзам түрүндө. $1 миллион урдап алып келсең, $10 000 төлөйт экенсиң. То есть $100 million урдап алып келсең. $1 million чейин алсаң, эч нерсе төлөбөйт экенсиң. Эми урдап алганың далилденбесе да, мисалы, азыр эми сенден сурайт да, onu үйдү кайдан алдың деп. Азыр чиновниктен сурабайт. Жазып алып келип койдуң. Анан негизгиси, анын декларациясын эч кимге көргөзбөйт. Азыр менин 10 үйүм болсо, 10 үйүм бар деп жазсам, Коомчулукка чыкпайт. Даже аялың билбейт. Ошол жерде жатат. Соттолбойсуң болгону. Сот келсе айтасың, жок. Тиги жерде мен 10 жыл мурун жазып койгон элем эле былтыр дейт. Барса чын эле турат. Жоопко тартылбайт.